Эгерде энеликтин башы карарган абалда болсо, демек бунун рецептидүү абалы өткөн болуп эсептелет. Эгерде көк түстө же агыш түстө боло турган болсо, мына ушундай, демек булар рецептидүү абалда болуп эсептелет. Гиластын мына ушундай погодада, аба ырайында бир жумага чейин рецептидүү абал жаралат. Азыр 16-20 градустун тегереги болуп атат. Бул чаңдашуу үчүн өтө сонун погода. Эң жакшы аба ырайы. Алдыбыздагы желтая драгана бул валовой 3-чү деген гилас менен жакшы чаңдаштыра алат. Мунуке, мунун энелиги карарып күйүп калган. Ичинде болсо кадимкидей клетка, кадимкидей форманы алып калган. Гилас түйүп калган уже мына ичинде көрүнүп турат. Ассаламу алейкум, урматтуу Бага Өстүрүү Кыргызстан каналын көрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Орозоңуздар кабыл болсун. Алдыңыздарда гиластын гүлдөп турганын көрүүгө болот. 70% гүл ачты. Рецептидүү абалда. 70% рецептидүү абалда десек болот. Бул рецептидүү абал жаңы гүл ачкандан баштап бир жумага чейин ушундай абалда болот. Көрүп турасыздар, бул KGB формасындагы гилас. Чаңдаштыруучусу желтая драгана, скена, ошондой эле Наполеон деген гилас. Бирок ары көрүп турасыздар, жана ары болчу түштө. Азыр арылар жок. Чаңдаштырган арылар жок. Баларысы тем более көрүнбөйт, андасанда болбосо жок. Ошондуктан бакка сөзсүз түрдө интенсивдүү арыларды коюшуңуздар керек. Болбот дегенде 1 гектар бакка кеминде 6 яшк ары коюш керек. Азыр бул жерде жапайы арылар чаңдаштырып атканы болбосо, башка арыларды көргөнгө болбойт. Былтыркы жылы да ушундай болгон. Натыйжада былтыркы жылы мөмөнү аз салган. Туугандар, азыр айылда моторду жүргүзүп алып, гиластарды, башка шабдалларды дарылап атасыздар. Шабдалы менен гилас эми гана гүл ачты. Бизде элдин арасында бир туура эмес түшүнүк жүрүп атат. Гиластын курту качан гүлдөгөндө кирип кетет деген. Бул эң туура эмес маалымат. Жеткирип коюңуздар. Кыргызстан боюнча сиздерден сураныч, гиласты гүлдөгөн маалда же дарактарды гүлдөгөн маалда дарылабайт. Макул, өрүктөрдү дарылаңыздар. Өрүктөр уже гүлүн таштап королоп калды. Калган бардыгы, шабдалы, алма, гилас, бүт бардыгы эми гана гүлдөп атат. Ушул учурда арыларды сактап калыш керек. Динибизде дагы айтылат, качан гана арылар калбай калганда, түгөнгөндө кыямат кайын башталат деп айтылат да. Туугандар, сиздерден сураныч, азыр дарылабаңыздар. Сиздерге ким айтып атат билбейм. Эгер азыр дарылай турган болсоңуздар, бүт бактан арылардын бүт бардыгын качырасыздар. Макул, шабдалы өзүн өзү чаңдаштырсын. Гиласчы, гиласты сөзсүз ары чаңдаштырышы керек. Сиздерден сураныч, ошону айтып коюңуздар. Анан кийинки жума колун тийбей калат экен, азыр ушул жума колун тиет деп туруп дарылап коюп атасыздар. Азыр дарылабай туруңуздар. Азыр мынданда майда жапайы таланын арысы гана көрүнбөсө, алар да уже үйүнө кетиптир. Жок уже. Мына карарып турган жак, булар уже күнгө күйүп калган. Булар кармаган жок десек болот. Булар кийинирээк таштап коет, кийинирээк билинет. Мына ал көлөкө жагындагы гүлдөрү пока рецептидүү абалда. Рецептидүү абал бир жумага чейин чоюлат. Эгер күн ушундай 16 градус, 20 градус болуп атат азыр. Ушундай болуп турса, бир жуманын ичинде жакшы чаңдашканга мүмкүнчүлүгү болот. Эгер күн 20 градустан өтүп кете турган болсо, анда бир күн, 2 күндө эле мына энеликтери күйүп калат дагы, чаңдашпай калышат. Мына ушундай погода азыр аба ырайы өтө сонун учур. Багыңыздарга береке берсин. Ишиңиздерге ийгилик, туугандар.